Ушу пересадка болушка врачтар пересадка болду деп. Ошого жардам бериңиздерди суранып кетет элем. Урматтуу кыргыз элим, ушу мен жаткан бир тууган эжем болот. Ушу боор оорусуна чалдыкканына мына 4 жыл, 5 жыл болуп кетип атат. Бишкекке алып бардык, лечение кылдык, болбоду. Эми ушу Индияга барыш керек экен пересадка боорун алмаштырыш үчүн. Ошого каражатыбыз жетишпей турат. Леченияларды кылдык, болбоду. Эми ошо силерден кайрылып кетерим, ошо леченияга өзүңөр кайрымдуу элим, журтум, мына ошого бир жардам берип койсоңуздар. Ошо бир тууганым сакайып, биздин пешенебизге аман-эсен Индияга барып, лечениясын алып, балдардын пешенесине бир күлүп, жайнап келип калса. Кайрымдуу калкым, элим, журтум, ушу силер бар экенсиңер, жардамыңарды аябагыла бизге. Ушуларга, ушу эжеме бир жардам кылып, колуңарды сунуп койсоңор. Индияга баргандан кийин аман-эсен кайтышына, жакшы болуп кетишине бардыгыңар салымыңар кошсоңор деймин. Ушу эжем жакшы болуп кетсин. Мынакей 4-5 жылдан бери күрөшөбүз, бирок результаты болбоду. Боорун алмаштырыш керек экен. Кайрымдуу калкым, жардам берип койгула, силерден суранамын. Ушу балдары пешенесине, биздин пешенебизге келсин, аман-эсен кайтып, боорун алмаштырып, жардам колуңарды аябагыла, жардам колуңарды сунуп коюңарды суранып кетемин мен. Мен 1922 жылдан бери ооруйм ушу. Менин атым Боронбай Майрамбек. Ушу пересадка болушка врачтар ушу неме кылышты, пересадка болду деп. Ошого жардам бериңиздерди суранып кетет элем. Ассаламу алейкум кыргыз эли. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. Апам боор оорусу менен ооруйт. 2022 жылдан бери ошо леченияга болбой калды дейт врачтар. Индия өлкөсүнө барып, боорду алмаштырыш керек экен. Ошого өзүбүздүн каражатыбыз жетпей атат. Индия өлкөсүнө $30,000 кетет деп атат, 28,000, $30,000 чейин. Ошон үчүн өзүбүз анча акча жок болгондуктан сиздерге кайрылып жатабыз. Апабызга донор бияк акем болот. Эртерээк алып барсак, врачтар дагы жакшы болот деп атат. Эртерээк боор күндөн күнгө жаман болуп кете берет дейт. Боор оорусу башка органдарга зыян берип. Салам алейкум кыргызым элим. Эл-журт, ошо мен силерден ушу жардам сураганы чыгып жатам. Менин атым Каныбек. Бул байбичем болот. Байбичем ооруп ошо жатат. Ошо леченияга барыш эле каражаттан кыйналып атабыз. Ошо Индияга барыш керек, ошо каражаттан кыйналып элден жардам сурайт элем. Эл-журт жардам берип койсоңуздар суранам ошо. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим? Мен ошол Бостон айылынын тургуну, ошол Бостон айылынын жана Көптам айылынын айыл башчысы болом. Атым Орозбек, фамилиям Мисиров. Мен өзү бул жерге айыл баш болуп келгениме бир 6 айдын жүзү болду. Бул эжебиз 22 жылдан бери ушундай бөйрөк оорусуна эме болгон экен. Боору ооруп, мына азыр өзүңүздөр көрүп отурасыздар. Акыбалы оор. Бишкекке кайрылуу, врачтарга кайрылуу жасаган экен. Индияга алып барыш керек дейт.
Индияга алып барыш үчүн каражат акча керек экен, $30.000 акча дейт. Аны ошонун негизинде мына келип отурабыз. Эгер ушул кайрымдуулук кылып ушу эжеге бейкапар болбой ушу эжеге кайрымдуулук кылсаңар, кичине каражат акча чогулса, ушу эл журтубуз менен кыргыз элибиз менен ушул аркагында ушу эжебизге да Алла таала бир шыпасын таап, ушу балдардын астына келүүгө жакшы болот эле. Анан өзүнүн баласы, мен ыраазычылык билдирем, өзүнүн баласы донор болуп атыптыр. Бул дагы жакшы нерсе. Ушу тез арада ошол колуңардан келишинче ушул эжеге жардам берсеңиздер жакшы болмок. Саламатсыңарбы кыргыз элим, бизди ушу көрүп турсаңар, ушу кошунабыз Майрам эже көп жылдан бери боор оорусу менен күрөшүп ооруп атат. Ушу Майрам эженин боорун пересадка кылып алмаштырганга Индияга барууга акча керек экен. Донор болгону бир өзүнүн уулу болот. Ошону силерден суранар элек. Ушу Майрам эжеге кайрыгер карабай, аз болсо дагы көпчүлүк кыргыз элим салымыңарды кошуп, ушу каражат жагынан жардам берсеңер, ушу эже дагы аман барып, эсен болуп ушу Индия мамлекетинен лечениясын алып келсе, биз ушу эженин ооруганын, күндөй кыйналып турганын биз кошуналар болобуз, көрүп атабыз. Бишкекке барып лечение кылса дагы болбой атат. Акыркы үмүт ушу Индия мамлекетине калды. Силерден сураныч кыргыз элим, жардам берип койгула. Көп түкүрсө көл болот дейт. Ушу эженин жакшы болуп кетишине биз тилектешпиз. Алладан да сурайбыз. Силер дагы карап турбагыла.